Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу угармандар, көрөрмандар, Аллага мактоолорду айтып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды айткандан кийин, сиздердин суроолоруңуздарда келген негизги умурага тиешелүү суроолор көп келген себептен бир ошого тиешелүү мындай жыйынтыктап сабактарды козгоп кетмекчибиз. Ошол экинчи сабагыбыз бул ошол аял затынын умурадагы эркектерден өзгөчөлөнгөн, айырмаланган кээ бир өкүмдөр бар. Мына ошол нерсеге дагы азын аулак токтолуп кетели. Бул колубуздагы китеп өтө уникалдуу китеп, 5 томдук китеп. Ибн Дияул Куроши дейт. Бул киши хижраттын 854 9-жылында алымды өткөн. Меккелик чоң алым болот. Курайш урусунан атайын фи манасикил муътамир хадж иля бейтиллахил атиq. Аллах тааланын эзелтеден ибадатка арналып койгон Каабага зиярат кылган ажы жана умра адам муктаж болгон маселелерге чалкып жаткан деңиз деп атын эле карап коюңуз. Жазылган өтө уникалдуу китеп. Китепти тааныштыруу, авторун сүйлөө, китептин маңыздуулугу бул мен эң жакшы көргөн бир илимдин түрлөрү да. Айтор Ал-Бахрул Амиq деген өтө уникалдуу Ханафи алымыбыз жазган китеп бар. Жанагы умрага тиешелүү 80 суроо жоопту да ушу китептен көп пайдаландык. Мынакей бул жерде аял кишинин ошол жалпы умра маселесиндеги кээ бир айырмаланган өкүмдөрүнө токтолмокчубуз. Бул киши айтып атат, негизи умра маселесинде аял киши көп өкүмдөрдү эркектердей эле өкүм кетет. Кээ бир гана өзгөчөлүктөр бар. Ал өзгөчөлүктөрдүн сыры кээ бирлер баягы сын такканда аял затын кемсинтүү же башка эмес. Аял заты өзү назик, сыпайы келген себептен аял затынын өзүнүн мындай бир адеби сакталып, уяттуулугу, ар намысы сакталыш үчүн ошол өкүмдөр өзгөчөлөнүп атат. Аял затына мындай бир кемсинтүү эмес. Исламда аял затына ушунчалык бир маани берилген. Ихрам маселесин жана биринчи умра маселесинде айттык. Аял кишинин ихрамы өзүнүн кийип жүргөн адаттагы кийими болот. Болгону ошол таза жанагындай ар кандай жалтыр-жултур көз жоосун алган, өзүнө көңүлдү бурдуртуп тартып ала турган өңдөрдөн этият болуш керек деген маселе бар. Ихрам маселесине токтолдук. Бул жерде имам Ибн Дия Ал-Куроши Ал-Макки рахмалла айтып атат, аял киши тавафта эркек сыяктуу болот, болгону жанагы иттиба кылбайт. Иттиба деген өзүнчө термин. Биринчи сабакта түшүндүрдүм аны. Эркектер умрага 7 айланууда таваф кылып, Каабаны айланууда. Оң ийинин ачып, аркасынан өткөрүп, сол ийинге арта салат дедик. Аял киши антип эч бир авратын ачпайт. Түгүл аял киши ажыга, умрага барганда бетин икап менен жаап албайт. Чүмбөттөп жаап албайт, ачат. Бирок мындай алысыраак кылып садылдей түшүрүп койсо бир жөн, антип кыйналып отурбастан мына ошондой бети ачык болот. Аял кишинин ихрам ошол бетинде дейт. Бети ачык болуш керек деген сөз. Аял киши ошо иттиба кылып оң ийин ачпайт. Оң ийин ачпайт. Андан кийин аял киши ла тармулу фит таваф. Тавафтын алгачкы үчөөнүндө эркектер мындай ийинин кыймылдатып, балбан жүрүш сыяктуу кылып тез-тез басып жүгүргөндө аял киши антпейт деп атат. Аял киши кадимкидей эле өзүнүн сыпайылуулугун, адебин жоготпостон өзүнүн басуусунда гана басат. Жамаат менен өтөлүп калганда эркектер ошо артты карап, жайыраак басканга аракет кылат. Мына жайыраак дегенде өтө катуу чуркабаганга, өтө катуу тез баспайт. Аял зат ошого акырын жетишип ала тургандай жүрөт. Анан аял киши эгерде мына ошол жерде Каабанын жанында адамдар болуп калса, эркектерге, чоочун эркектерге аралашып кетпейт деп атат. Анткени тепселенип калышы мүмкүн да, дүйнөнүн булуң бурчуңунан барат. Акыркы таптарда, кезеңдерде умрага ажыдай эле жыкчыйма адамдар келип атат да, ар бир ибадат кылып калайын тирүүлүктө деп. Эмне деген сагыныч бар, эмне деген ал жердеги окуялар мусулманчылык адамды өзүнө байлап тартып турат. Мына ошол нерсени көп адамдар барганда эркектердин астында тебеленди да калып кетпеш үчүн аял заты бошураак жерде кылат дейт. Жамаат менен барганда биз бүт тартиптеп айтып турат умра башчылары. Бирок жекече күйөөсү менен же барып калган учурларда, жекече барып калган учурларда, аралык өтө жакын болуп барып калса, күйөөсү менен барып калган жагдайда кара ташты өбөм, милдеттүү түрдө өбүш керек дебеш керек. Ал сүннөт, же кол тийгизем деп тепселенди де жоолук ачылып башка болуп калбаш керек. Адамдар баягындай тыгылып киргенде каралбай калат да. Эркектерге ошентип жакын келип калбасын. Бул намазга салыштырмалуу маселе деп атат. Намазда сапка тизилгенде дагы эркек адамдары биринчи, анан жаш балдар болуп калса балаатка жеткендерден кийин, андан кийин акыркы саптарда аял заты тургандай эле ошол эркектерге аралашып кетпеш керек деп атат. Ошондой эле кара таштын жанында көп жыкчыйма, жоонтоп эркектер боло турган болсо, ал жерде өбүү же кол тийгизүү мустахап эмес. Алыстан колун көтөрсө, ошол өпкөндөй, колун тийгизгендей эле болот. Учурашуусу эркектер менен тирешип кетпесин. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айтканы бар. Бул хадисти имам Факихани алып келет, Хасан даражасында. Баиду байна анфасир rijal wan nisa.
ушунчалык кылдат, дыккат, тыкыр мындай сүрөттөп берип атат да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ажылыкта жана кичи ажылык болгон умрада эркектер менен аялдын дем алуусу жакындап калбасын дейт. Ал жерде тыгын болгондо эми адатта Мекке ысык жер болот эмеспи, кышында деле. Эркек менен аялдын дем алганы бири-бирине сиңишип өтө жакындашып кетпесин. Эми ибадаттын өзүндө дагы адеп сакталыш керек, тартиптүүлүк, иреттүүлүк сакталыш керек деген сөз. Айша энебиз Аллах таалам ыраазы болсун, таваф кылганда караңыз, тавафты мындай четирээк жерден, бошураак жерден кылат эле, эркектерге аралашып кетпестен. Ошондо вакалат лахай муратун. Күндөрдүн биринде умрага барганда бир аял келип, жакын аял келип айтып атат: "Инталики, о момундардын энеси Айша энебиз, жүрбөйсүзбү? Насталим я уммал муъминин, момундардын энеси жүрүңүз, кара ташка барып колубузду тийгизип келели" дегенде, "Инталики анки у абатте". Жок. Эркектер жок болсо сен өзүң барганга тырышкын, бирок мен алыстан кыламын, анткени адатта эркектер көп болуп аралашып кетпеймин деп атат. Бул ошол ихрам маселесинен кийин таваф маселеси болду. Азыр жанымда жок, бөлөк бөлмөдө турат. Бул том 2-чи том болсо 3-чү, 4-чү томда келет. Ихрамда эркектен өзгөчөлөнөт. Тавафта да ушул өзгөчөлүктөр болот дедик. Сафа, Марвада сай кылууда аял киши жүгүрбөйт, жана жашыл сызыкка келгенде жүгүрбөстөн кадимкидей эле өз жүрүшүндө тамши ала хинатика дейт. Хинатика жанагындай өзүнүн жүрүшүнөн жазбастан мындай дуа менен алек болуп жүгүрбөстөн өз иретин бузбай адаттагыдай эле басат. Андан чачын кескенде биринчи сабакта айтып кеттик, аял заты чачын толук турда кырбайт. Аял заты чачын толук турда кесип салбайт, ошол чачтарынан алып туруп мындай бир тырмак ороло тургандай жерин кестесе. Болгону кээ бир ханафи алымдар айтышкан, чачтын баардык жериненби деп. Мисалы Бадай санайтын эси имам Касани рахимуллах баардык жеринен этият кынан алып анан ошондой кескени жакшы дейт. Эми антсе чачы аз болгон аялдар кетип калат. Баягы кээ бир алымдар айткандай, имам Зайлаи Табинул Хакыйк дегенде айтат, ошол кайсы бир жеринен болсо да алып мындай турмак учундай жерин ороп кетсе, ошол эсепке алынат, ошол этибарга алынат дейт. Ушул өкүмдөрдө аял затынын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Кандай болгон чакта дагы аял заты ажылыкка, умрага өзүнүн махрамы, күйөөсү же баягы өзүнүн жакындары бар, никеси өтпөй турган, түбөлүккө чейин нике өтпөй турган жакындары, атасы, агасы, ошолордун коштоосунда барыш керек. Умра башчысы башкасы болгону менен, жамаат болгону менен барганда баары өзү кылыш керек болуп калат, башка болот, ошол учурларда баары кыйналып калат. Ханафи мазхабта ошол махрам менен барылат. Баргандан кийин күйөөсүнө итаат кылып, күйөөсү да аялын сыйлаш керек, урушуп кетпей, ибадат менен алек болуп. Ал жерде бири-бирин сыйлоону, эркектер энесини, келинчегини, кыздарыны сыйлоого көңүл буруш керек. Ошентип аял затынын жалпы умрасы адептин жана да адептин үстүндө курулган, өтө этият болуп ошолорду кылып келген болсо, мына ушул эң бир үмүт арта турган жакшылыктын ибадаты болмокчу. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болгон болсун. Азыр ушул 2-чи сабак улай эле аял затынын умрадагы, ажылыктагы өзгөчөлүктөрүн улай. Колубузда 3-чү китеп бул Хашет ибн Абидин Роддул Мухтар китеби болмокчу. Ханафи мазхабын редакциялаган өтө чоң, олуттуу, маңыздуу китептердин көч башында турат. Ушул китептен биз баягы ажылыкта же умралыкта элине ошол берекелүү жайлардан коштошуп кайтканда кандай абалда кайтыш керек, ушул туурасында сиздерге окуп бермекчимин. Илгерки учурларда адатта биринчи Меккеде умра иштерин бүтүрүп алгандан кийин анан Мадинага келип, кенен кесири убакытка, мүмкүнчүлүккө жараша пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи шаарында болуп, анан элдерине кайтып келген да. Азыр кээ бир компанияларда деле ошондой болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүгү биринчи Мадинада болуп, анан Меккеге барышат. Кандай болгон учурда да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шаары Мадинадан кантип коштошуш керек, ушунун адебин азыр эскерип кетебиз. Бул ошол Роддул Мухтар китебинин 7-чи томунун 482-483 беттеринде. Илимде ссылка сөзсүз шарт. Ханафи мазхабтан сүйлөнүш керек болот. Өзүбүздүн ахли сунна вал жама матуриди акыйдасынан, анткени ар кандай агымдар көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн илимде сөзсүз санжыра, илимдин өзүнүн ирети тартиби бар, ошол бузулуп калбаш керек болот. Бул китепте айтып атат, юстахаббу дейт, ошол умрадан элине кайта турган болсо, ан юваттиа ал масжида би солатин. Мейли ал Меккеден кайтабы элине, Мадинадан кайтабы, ошол мечитте коштошуу намазын окуп, намаз 2 рекет нафил намаз окуп, коштошуу бул мустахаб, шариатта жакшы көрүлгөн амал болот. Ваяту ба'даха бима ахаббанан, намаздан кийин узак убакыт ошол дуага маани берип, жакшы тилектерди
артып, жакшы ниет кылып, жакшы дубаларды кылган болсун дейт. Өзгөчө эки дүйнөнүн жакшылыгын сурап, эки дүйнөнүн кыйынчылыктарынан сактоо сурансын. Анан Мадинадан кайтат деп өтүп илгерки учурларда. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырына келсин деп атат. Ал жерден келип, фаюсаллим пайгамбар салламга салам айтып, дуа кылып, Алла Тааладан жакшылыктарын сураш керек. Эми кээ бир адамдар ушунчалык чоочулап баардык мусулмандарды маңкурт ойлойбу, билимсиз ойлойбу, силер пайгамбардын кабырына сыйынып кетесиңер дейт. Эч ким Алладан бөлөккө сыйынууга ал татыксыз дагы, эч ким сыйынбайт дагы. Ал жерде атайын далилдер, ал жерде атайын шарият өкүмдөрү келген себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтылып, ошол жерде дуалар кабыл болот. Ошол маселе бул жерде. Ал эми сыйынуу, дуанын кабыл болуусун суроо бул Аллага гана арналат, Алла Тааладан ошол дуа кылып сурайт дейт. Эмнеге? Ан ювассилаху ила ахлихи саламан, үй бүлөсүнө, мекенине, элине, журтуна аман эсен ол жолу кайтып баруусун Аллах Тааладан сурайт. Аллах Тааладан сурайт. Анан ошол учурда болду мен ушуну менен келбеймин дебестен жалооруп көкүрөгүндө мындай бир күйүт пайда болуп, о Алланын элчиси дагы көп зыярат кылууну насип кылсын деп Мадинадан коштошуп аткан учурда ушул дуаны кылыш керек. Дуа кылып атканда көзүнөн жаш чыгуусуна аракет кылыш керек болот дейт. Көздөн ысык жаштын агуусу мындай токтобой салаалап деп коет адабий тилинде, көздөн ысык жаш салаалап токтобой ага турган болсо, ошол дуасынын жана ибадатынын кабыл кылынган белгиси ошол болот. Бул эми аалымдар жөндөн жөн өзү эле айтып коюшпайт муну, бир канча хадис далилдерден алып чыгып тыянак катары айтышат. Мин амаратил кабул, умранын жана ажылыктын, жалпы ибадатынын кабыл болгонунун белгиси Меккеден коштошуп аткан болсун мейли Харам мечитинде же Мадинада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитинен коштошуп аткан учурда кадимкидей салаалап көздөрүнөн ушундай бир ысык жаштар агыш керек болот. Анткени адам жүрөгү мындай бир мүнөзү катаал, корс болсо, жүрөгү катып калса, көз жаштын агуусу деле кыйын болуп калат. Анын үчүн ошо жетимдердин башын сылап, жесирлерге жардам берип, азын-аулак садака чыгарып, үй бүлөсүнө күйүмдүү болуш керек. Эми кээ бир адам канча аракет кылса да жаш чыгара албашы мүмкүн. Ал жаман адам деген сөз эмес. Эми колдон келишинче ошентип жаш чыгарганга аракет кылсын деп атат. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кошуналары Мадина калкына, ансорийлерге, пайгамбар салламды тосуп алышканда жардам көрсөтүп, көмөк көрсөтүп, ансорийлерге пайгамбар саллаллаху кошуналарына азын-аулак болсо да садака чыгарып кетсин деп атат. Эми ал жерде умра сапарына баргандан кийин ар бирөсүнүн өзүнүн эсеби болуш керек, чыгарат экен деп сарапкорчулукка да жол берилбейт, өзү кыйналып калбагандай. Бирок эсебине койгондон кийин ал жер сараңдык менен жашай турган жер эмес. Сараңдык менен жүрө турган жер эмес. Ал жер ошол ачыла турган, чачыла турган жер ошол болмокчу. Кандай эле Курбан айт, ораза айтта адам жакшынакай жей тургандай маанай болуш керек. Умрада дагы, ажылыкта да ошондой колу бир сараңдыктан, бир мындай бир кол ачыктыкка, жоомарттыкка белсенип кадам таштай турган жер болот. Ал жерден ушул маанини үйрөнүп, эли жерибизде дагы муктаж адамдарга жардам берүүнү үйрөнүш керек, жетим жесирлерге. Суммаян сарифу мутабакиан, такыр ыйлай албаса да мечиттен чыгып атканда ыйлагандын сүрөтүн көрсөтүп, мындай бир көзүнөн жаш чыгарганга аракет кылыш керек. Бул эки жүздүүлүк, жасалмалуулук эмес. Эми кээ бир адам жүрөгү жакшы болуп турса деле жаш чыгара албай калат. Иштеген жумушу башкага тиешелүү, мисалы көнүп калган жүрөсү жок дегенде ыйлагандай болуш керек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан баягы кетип аткандан сүйүнүп кетпегендей болуш керек. Адам мисалы Кыргызстаныбыз жүрөгүбүздүн мекенибиздеги, жүрөгүбүздүн толтоосундагы эң сүйүктүү мекенибиз да Кыргызстан. Кыргызстанга батпай калуу, жексур болуу эң кандай жаман нерсе. Мекен деген ар бирине ыйык, ар бирине жүрөгүнө жакын болот. Эми баягы мекен кымбат, баалуу болот деп айтсак туура болот. Мекен баалуу болот. Ошондой эле адам өзүнүн энесинен кетип атканда кандай кыжаалат болот, мисалы окууга же бир иш сапарына кетип атса, өзүнүн үй бүлөсү канчалык ынак көнүп калган, ата-энеси, мекени кадыр бартуу, баалуу болгондой эле ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитинен кетип атканда кыжаалат болуп, дагы көп келишти, көп көрүштү, зыярат кылууну насип кылсын деп кыжаалат болуп кетиш керек деп атат. Муну Ал-Аллама Ал-Мухаққи ибн Ал-Хумам рахимахуллах Фатхул Кадирде да баса белгилеп атат. 3-том 97 бетинде. Ошондой эле баягы ал жерден кайтып атканда такбир айтып, Аллаху акбар, Аллах ар бир нерседен улуу кадыр зат деп ошол такбир айтып, анан айбун пайгамбар салламдын дуасын айтып кайтыш сүннөт болот деп атат. Айбун, ушу биз элибизге кайтып атабыз. Таибун, бүткүл кемчиликтерибизден, күнөөлөрүбүздөн тообо кылабыз. Абидун, жаратканга ибадат кылабыз. Сажидун, сажда кылмакчыбыз. Ли роббина хамидун, жаратуучубузга мактоо алкыштарды арнамакчыбыз. Садакаллаху ваадаху, Аллах өз уадасынын өтөөсүнөн чыкты. Мынакей, ва насар абдаху,
өзүнүн пендеси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жардам берди. Ислам динине канча бөгөт болгон, канча каршы тозуулар болгон, бирок кыяматка чейин өзүнүн туура багытында алып кете бермекчи. Анткени бул Алланын дини. Ошол убагында каршы чыккан кайыр диндердин Аллах Таала тоскоолдуктарын мындай бир өздөрүнүн башына кайра айлантып койду дейт. Бул Бухари Муслимде келген хадис экен. Мына ушундай адеп ахлак менен кайтсын деп атат. Анан кийинки бетте ток этер жери мына 4 бурчтукка алып койгон, ручка калем менен сызып. Ва аламатул хаджил мабрур дейт. Кабыл болгон аажылыктын белгиси дейт. Азыркы сабактагы эң оңтойлуу, орчундуу, күрдөлдүү жер ушул болот. Буга көңүл буруш керек, маани бериш керек болот. Кабыл болгон аажылыктын белгиси кайсы? Аллах билет аны, акыретте билинет. Бирок бул дүйнөдө кичине бир сүйүнчү катары белгиси болот дейт алымдар мына. Хадистерден алып чыгарышкан алымдарыбыз. Анан умрадагы кичи ажы деп аталат. Көптөгөн хадистерде хаджил асгар деп баса белгилеген. Ошондо аажылыктын жана кичи аажылык болгон умранын кабыл болгон белгиси кайсы десе, ауда хайран мин макан. Бараткандагы абалынан келаткан, кайтып келе жаткандагы абалы аябай тапатам өзгөрүп, жакшы нукка өзгөрүп келсе, бул кабыл болгон аажылыгы кабыл болунду, умрасы кабыл болунду деген белги болот. Адам чоң максат коюш керек. Умрага барганда чоң максат коюш керек. Андан кийин үй бүлөсүнө күйүмдүү болуш керек. Анткени толук кандуу үй бүлө болбой атат бизде элибизде, ажырашуу көбөйүп атат. Толук кандуу үй бүлө болгонго, үй бүлөгө күйүмдүү болгонго өзгөчө эркектер жоопкерчиликти алып келиш керек болот. Анан ибадаты менен илим билимин мындай бир жогорулатып келиш керек. Ибадатты дагы алып, ал жерден илим билимди дагы алып келүүгө тырыш керек. Аллах Таалам баарыңыздардан разы болсун. Мына ушул умра боюнча чакан сабак ушул болду. Анан угармандар, көрөрмандар, Кудайым буйрса эртең сиздердин суроо жооңуздарга жооп берүүгө дагы атайын эфир арнамакчыбыз жекече. Азыр суроолоруңуздарды узатып калсаңыздар, жооп ала албай калган үчүн кыжаалат болбоңуздар. Мен үзүр кечирим сураймын. Бүгүнкү сабак умра боюнча болду. Анан эскерте кетүүчү нерсе сөзүм акырында атайын. Нике маселеси, андан кийин талак маселеси өзгөчө. Талак маселесин бизден муфтият бар. Ошо муфтиятта атайын фатва бөлүмүндө азыр колл-центр жана башка ачылган. Ошол жака сөз кайрылыңыздар. Анткени келген суроолор көбөйүп кетти. Ал адепсиздик болуп калат. Алыста болуп калса бир жөн, албетте муфтият ал эми жергиликтүү элибиз Кыргызстандагы диний башкарма муфтиятка барып чечкенге аракет кылыңыздар сөзсүз. Башка сурооңуздарга иншалла жооп берүүгө биз Кудайым буйрса тырышабыз, аракет кылабыз. Аллахым кайда жүрсөк да аман эсен болууну, анан умрага барып, ажыга баргандар кабыл болунган ажы умраны кылып келүүнү насип кылсын Аллахым. Эли жерибизге тынччылык, аманчылык берсин, молчулук, ырашкерчилик берсин. Аллахым жамандыктан өзү сактаган болсун. Амин.